Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Бекем үй бүлө, албетте бул бекем мамлекет. Андыктан биздин үлгүлүү үй бүлө долбооруна кош келипсиздер. Кыргыздар айтмакчы, урушта туруш жок дегендей, биз дароо эле биринчи оюнду баштамакчыбыз. Кол чабуулар болсун. Эмесе биринчи оюндун шарты менен тааныштырып өтөлү. Мына алдыңыздарда турган айымдар, азыр колдо турган шариктерди үйлөп жарасыздар. Кайсыл айым биринчи жарса, ал артка жылат дагы, анын ордуна жолдош келип турат дагы, жолдош үйлөп баштайт. Кыскасы, кайсыл үй бүлө биринчи шарды жарса, ошол үй бүлө дароо биринчи упайды алып кетет. Ар бир оюнда бир упай бул алтынга тете. Ошондуктан колдон келишинче ушул оюнда биринчи упайды илип кеткенге аракет кылыңыздар. Артта турган жолдоштор силер жөн эле тура бербей, аялдарды колдоп, сүрөп, урандарды айтып, анан кимиңиздердин аялыңыздар, келинчегиңиздер биринчи жарса, ордуна келип тура каласыздар. Анан калганы мырзалардан чечилет. Түшүнүктүү? Даярсыздарбы? Ышкырык менен баштайбыз. 1, 2. Давай. Карты. Эки жакта карап, үйлөр. Артта турган күйөөлөр катыраак сүйлөсө. Ливер. Давай, сможешь. Кыйын кал. Үйлө. Босма, давай, үйлөр. Аскал. Үйлө. Үйлө. Бол. Кыйын кал. Бол. Артта турган күйөөлөр силер жакшы колдосоңор. Бол. Ай. Болду, сабырыңыздар. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, бисмилла дегенде эле биринчи сол тараптагы Чынара жарды, андан кийин артынан эле жолдошу Тарел чыга калып, Тарел чыга калды дагы, айымдын артынан колдоп эле келип, ал дагы шарды жарып койду. Ошентип, биринчи упайды Тарелдин үй бүлөсү ийилип кетти. Кол чабуулар болсун. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Мына ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи оюнда дароо эле бир упайды илип кеткен Чынара менен Тарелдин үй бүлөсүн чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биринчи упайды алышыңыздар менен. Калган үй бүлөлөргө айтат элек, силер да аракет кылып, тырышчып отуруп, калган упайды Чынарлардын үй бүлөсүнө бербей алып кетишиңер керек. Себеби ар бир упай алтынга тете. Дагы жолу айттык, Кош келипсиздер. Дагы бир жолу биздин үлгүлүү үй бүлө долбооруна кош келипсиздер. Азыр сиздер менен акырынан таанышалы, таанышып, үй бүлөңүздөр менен таанышып, каяктан келдиңиздер, кандай үй бүлөсүздөр, канча жыл болду деп акырынан сүйлөшүп баштайбыз, Төрдөн баштайлы. Нурайда. Биз Скөл областынан келдик. Тоң районунун Баканбай айылынан келдик. Үйлөнгөнүбүзгө 6 жыл болду. Ошо ортодо 3 балабыз бар. Жакшы. Сиздер ошондо сиз дагы Көлдөн, Мен өзүм Нарындан болом. Жолдошум Көлдөн. Жолдошуңуз Көлдөн. 6 жыл болду үйлөнгөнүңүзгө. 6 жыл болду. 3 балалуу болду. 3 балалуу болду. Жакшы. Эмне менен алексиздер? Азыр биз мурун шаарда жашачубуз да, бул жактачы. Анан бул жакта жашап жүргөндө повар болуп иштечү. Жолдошуңуз? Жолдош. Мен үйдө элем балдар менен. Жакшы. Анан азыр айылга көчүп кеткенибизге байланыштуу азыр ошо айылда эле үйдө элебиз. Үйдөн тамак жасап атабы? Үйдөн тамак жасап берет, жардам берет мага балдар менен болгондо. Сиз жакшы жасайсызбы же жолдошуңуз жакшы жасайбы? Чынында экөөбүз тең эле жакшы жасайбыз, бирок жолдошум менден да жакшы жасайт да. Той болгондо, майрамдарда ким жасайт тамакты? Экөөбүз тең жасайбыз, бирок мен ошо той болуп, коноктосуп неме болгондо коркпойм да. Эч ким чакырбайбыз, эчтеке кылбайбыз. Бул болсо, үйдө болсо, бай ишенич бар да, смело жасайм деген смело тосо. Аябай жакшы жардамчыңыз бар экен да. Коздогон, столдун үстүнө козторгон, дастаркондо. Ал жак мен жактан. Дастаркондо коздогон сиз кыласыз. Ал сервировка мен жактан да. Тамактарды жасап, казанда тамактарды жакшы жасайт да. Ал жактан ошо жолдошум жакшы кылат. Көлдө эмне менен алек болот жолдошуңуз? Көлдө азыр үйдө элебиз. Азырынча үйдө элебиз. Аяктан повар болуп иштебей эле? Жок, азыр повар болуп иштебейт. Жакшы. Эң кичүүсү канча жашып калды балаңыздар? 3 ай. 3 ай. Балаңыздар каякта? Ала келиңиздерби? Биякта, Ооба. Эми Нур Султандын жакпаган сапаты? Жакпаган сапаты
Уктайбыз. Кечке. Кечке эмес, эми экөөбүз тең чынында уктаган уйкудан уктаган жакшы көрөбүз. Бирок ошентсе деле пландаштырган иштери аткарылат, мындай. Ишти кылып коюн, анан шашпай уктай бересиң. Коркпогом, мындай коркунуч жок да. Өзүң эле уктайсың, элди уктатпайсың. Жок. Эми башкаларды уктатпай өзүң эле уктасаң болду. Жаккан сапатчы. Жаккан сапаты аябай адамгерчиликтүү адам. Ичинде мындайча айтканда ичинде кири жок адам. Мындай эч бирөө бул адамга жамандай бирдеме кылып атса да такыр жаман ойлобойт да, ичинде жаман нерсени сактабайт. Таш менен урган аш менен урган, ошондой. Мына Түз жүргөн адам. адам. Аш менен урду деген жигитти биринчи жолу көрүп атам. Көптөн бери көрүлөк болчумун. Такыр бир мындай жаман нерсесин эмеси жок да. Аябай ошонусу менен жакты да сизге. Таанышканда каяктан тааныштыңыз? Мен өзүм официант болуп иштеп жүрмүн. Ал бул повар болуп иштечү. Ошол жактан таанышып, ошол жактан. Биз негизи бул үлгүлүү үй бүлө долбоорун атайын бизде азыр тилекке каршы Кыргызстандын ичинде ажырашуулар аябай көп болуп атат. Биз ошол үлгүлүү үй бүлөлөр, бекем үй бүлө бул бекем мамлекетти курат деп биздин Кыргызстандагы үй бүлөлөр бекем болсун. Мейли тажрыйбалуу үй бүлө 10 жыл, 20 жыл, 30, 40 жыл жашагандар болобу, же сиздерге окшоп 6 жыл жашагандар болобу, эң негизгиси бири-бирин түшүнүп, колдоп, ошол оюнга келип, ошол оюнда дагы бири-биринин колдоосуна байланыштуу, бири-бири менен чогуу ой жүгүртүп иш кылганына байланыштуу биз жеңүүчү болгон аталган үй бүлөгө Кут курулуш компаниясы үй берип атат. Үйлүү болсун. Мейли жаш үй бүлө, жаңы үй бүлө курган үй бүлө болсо, аларга жакшы колдоо болуп, үй болуп калат. Балким тажрыйбалуу үй бүлө болсо дагы ошончо жыл бири-бирине сабыр кылып, чыдап, башкаларга үлгү болуп келген үчүн аларга квартира болуп калышы мүмкүн. Экинчи орунга автоунаа. Ошол үй бүлөсү менен отуруп, бала чакасын машинеге салып алып, жыргап айланып жүрсүн деп, экинчи орунга автоунаа койдук. Үчүнчү орунга чет өлкөгө саякат. Ошондуктан сиздер аракет кылышыңыздар керек. Бүгүн чын аралар бисмилла дегенде эле бир упай делип кетти. Силер жакшылап аракет кылат, түшүнүп да. Кийинки үй бүлө менен таанышабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Венера. Кандайсыздар? Жакшы, шүгүр. Каяктан келдиңиздер? Негизи биз өзү шаарда турабыз, нарындан болобуз. Негизи Бишкекте турабыз. Бишкекте турабыз. Ошо биздин Сиз нарындан болосуз. Жолдошум деле өзүм деле нарындан болобуз. Шаарда турабыз. Түшүнүктүү. Үйлөнгөнүбүзгө 18 жыл болду быйыл. 18 жыл болду. 4 баланын ата энеси болобуз. 4 бала. 4 бала. Кичүүсү канчага чыкты балаңыз? 2-нчи класста бүтү. Эң кичүүсү 2-нчи класс бүтү. Улуусучу? Улуусу 10-нчы класс. 10-нчы класс. 10-нчы класс. Жакшы. 18 жылдын ичинде жаш үй бүлөлөргө эмне кеңеш айтат элесиз? Үй бүлө бекем болуш үчүн эң негизги эмне болуш керек экен? Эң негизгиси ынтымак. Ынтымак бар жерде. Ырыс алды ынтымак деген. Ырыс алды ынтымак. Үй бүлөдө ынтымак болсо эле баары жакшы. Ынтымак болсо баары жакшы болот дегендей дебиз. Жакшы. Жолдошуңуз экөөңүздөр теңсиздерби? Жок, 7 жаш айырмабыз. Ал 7 жаш улуу сизден. 7 жаш. Жакшы. Эмне менен алексиздер? Мен үйдө надом деп швея үйдөн иштейм. Өз кийим тиккенге жакынсыз. Үйдөн. Үйдөгү кийимдердин баарын өзүңүз тигесиз. Балдарга кийим тигип бересиз. Бизде негизи ошол Кыргызстанда азыр тикмекчилик өнөр аябай жакшы өнөр. Биз негизи эле буга чейинки апаларыбыздын өнөрчүлүгү, кол өнөрчүлүгү өтө күчтүү болгон. Мисалы үчүн мен да чоң апам үйдө төшөк тигип, курак куруп, кийистен жанагындай туш кийистер жасап, үйдө бизге чоң апам бизге жумбайпак тигип берчи. Аябай мындай апабыздын жумбайпагы аябай кымбат болчу да биз үчүнчү. Анан ансыгары сиздер дагы ушул айымдар ушул тикмекчилик жакта аябай өнүп жүрсөңүздөр, азыр дүйнө жүзүндө Кыргызстандын брендтери аябай жакшы кетип атат да. Ошондуктан сиздерге ийгилик каалайбыз. Үйдөн өзүңүздөр тигеткенсиз, баардык нерсени. Жолдошуңуз эмне менен алек? Жолдошум частный фирманын машинесин айдайт. Установка, доставка. Доставка эмес. Жеңил машинабы же чоң машина? Чоң спринтер. Жакшы, жакшы. Эмнелерди жеткизесиз? Эми бытовой техника. Анча-мынча жол техниканы үйгө жолдо жеткизип барат, үйгө чыдап кетет. Айтпай эле болду аны. Жолдошуңуздун жакпаган сапаты барбы? Жакпаган сапаты. Айтып алмасаңыз экран аркылуу. Жакпаган сапаты эле жок. Өзүнчө уялып койгоку, ушул кемчилигин оңдой эмке деди. Жакпаган сапаты жок, жакшы эле жерде бар. Идеалбы? Алтындан да кымбат күйөөңүз барбы? Ошончодон болуш керек да, ар бир адамда кемчилик бар. Жок, кемчилик жок, жакшы эле буюрса. Жок, корккон жокмун. Укпайт. Түшүнбөй деп. Эмне жерде сөзү бар. Бир кемчилиги бар да. Может, балким Нурайдан жолдошуна окшоп көбүрөөк уктайт. Жок, абайт. Иштемчил. Иштемчил. Меничил. Уктабайт. Керек болсо. Бир күндө бир суткада бир эле саат уктайт. Жокпу? Сен уктайт деп анчалык уктабайт. Аябай жаккан сапатычы. Жаккан сапаты эми үй бүлөгө камкор ата. Мен кандай иш кылып, кандай неме кылсам,
жардамчым. Жанына постоянно жардам берип, колдоп, коштоп жүрөт. Тамак жасайбы? Тамакка ошо мурун солдатта кезде повардын немесин өткөн экен, мурун кылчы. Азыр Үйгө сизге тамак жасашабы? жасашат жардам берет. Чынын жушуп. Жок, эми чын жубаса дайым тамак ашка керектүү нерселерди турашып жардам берет. Негизи ошол биз акыркы убактарда биздин эркектерге айтып атат элек да. Өтө катуу болбой, үйдө мээримдүү ата болуп, мээримдүү күйөө болуп, аялдарга жардам берип, үй жыйнашып, чыны жушуп, ошентип аялдардын көңүлүн көтөрүп койгула деп аябай. Жардамдашат, эми баягы ачагы идиш жонго чейин барбаса дагы үйдүн жумуштарына жардам берет. Жакшы, аябай жакшы күйөөңүз бар экен. Жаркылдап туруп, артта өтө мактанып сүйлөшүп атат экен. Бирөө мен жөнүндө айтып атат, көрдүңбү? Мен жардам берем, угуп атсыңбы деп атат эми. Көзүнчө бир теманы кол менен мынтип сүйлөшүп атат. Яктанып калдым. Жакшы. Сиздерге да 18 жыл бирге жашап, ушундай бекем үй бүлө болуп, дайым бизге ушундай көп жыл тажрыйба менен көп балалуу болгон үй бүлөлөр Кыргызстанда көбөйө берсин. Сиздерге да ийгилик каалайбыз. Кийинки кезекте Чынаранын үй бүлөсү. Биз Чүйдөн эле болобуз. Өзүм Московский район, Беловодскийде жашайм. Жолдошум Жайыл район, Карабалта, Сосновка село. Ал Карабалтада, сиз Беловодскийде. Маршруткадан таанышкан окшойсуңар, Жок. Бишкектен Карабалтаны Бишкектен эле тааныштык. Ошол жакта жүрүп, ошо бир маршрутка менен эле келип кетчүк, анан убактысы келип, ошо шаардан эле жумуштан эле таанышып калдык. Маршрутканын ичинен көрүшүп калдыңар? Жок, көрүшсөк да балким байкабабыз. Эмне болуп таанышып калдыңар ошондо Бишкектен? Мен частный магазинде, обувной магазин, буткийим магазинде иштечимин. Жолдошум ал учурда банкта иштечи. Ошо магазин кыдырып келип калып, ошо таанышып калдык. Сиздин кардар болуп келип калды. Бирдеги алмыш болуп калып эле телефон. Постоянный клиент болуп келип калчу да. Ошентип таанышып калдык. Сиз баруу үчүн эле келсе керек да, постоянно. Кереги жок болсо эле. Кереги жок нерселердин баарын алып эле келип эле. Эмне сатчу элеңер? Обувь, буюм, бут кийим. Күндө бут кийим алчу. Жок. Же бир бут кийим кийип эле келип кетчү, келди. Кетчү, наверное, билбейм. Үйлөнгөнүбүзгө 4 жыл болду. Буга чейин Москвада иштеп келдик. Ошо азыр болсо пока кээде эле соода тармагында иштеп калабыз экөөбүздөн. Биякта шаарда турасыздарбы? Жок, Сосновкада. Сосновкада турасыздар. Ошактан бери келдиңиздер. Да, ошактан бери. Биякта өзүңүздөрдүн үйбү? Өзүбүздүк ата-энебиз менен чогуу турабыз. Жакшы. Буюрса Бишкектен үй утуп алсаңар, көчүп келесиңер. Буюрса. Жак квартира берип коюшат, Сосновкада жашайсыңар. Жок, буюрса келебиз. Жакшы. Ийгилик каалайбыз. Кимдин Тариелдин жакпаган жери барбы? Жакпаган жери. Окпойт Элдин. Сосновкадан чыкпайт деп коюшпу. Баарын элдин көңүлүн карап эле баарына макул боло берет. Өзүн эме койбой. Ак көңүл турбайбы? Аябай ак көңүл. Эл деп жүрүп өзү кургалат. Ошондой. Бирок негизи бул жакшы сапаттардын бири десек болот. Албетте ак көңүлдүүлүктү башка адамдардын колдонуп кетишип, аны туура эмес пайдалангандар болот, бирок Аллах Таала ушундай адамдар жакшы көрөт дагы, ушундай адамдарга береке берет жашоосуна. Кудай буюрса силердин алдыда келечегиңер кең, ак көңүл адамдар көп боло берсин. Бирок өтө ак көңүл болбош керек, аны да оңдоп коюш керек. Баягы жемин жедирип бериш керек да. Ооба. Акысын бербеген, бирок ак көңүл адамдар болсун. Жаккан сапатычы? Жаккан сапаты аябай ответственный. Өтө жоопкерчилик. Негизи бул долбоордо ким келишине, сиз уктуңузбу же ал угуп калдыбы? Мен угуп. Каяктан көрдүңүздөр? YouTube'дан көрүп калдым. Биринчи, экинчи чыгарылыш оюмду көрүп, биз да катышалы, мүмкүн бизде буга чейин билесиздер 16 түгөй үй бүлө жылдыздар арасында болгон. Азыр 16 түгөйдү элдин ичинен тандалдык, сиздерге окшогондорду. Мисалы үчүн эч кимдерди биз тааныбайбыз, биякта коррупция деген жок. Бизге анкета жөнөткөндөрдүн арасынан шаңдуу күлүп жайнап анкетаны туура жөнөткөндөрдүн жолдошу жубайлар экөө отуруп бирге жакшы бир кызыктуу анкета жөнөткөндөрдүн ичинен силерди тандап алдык. Өзү 1000ден ашык киши анкета жөнөткөн. Анан чынара сиз көрүп калган экенсиз да, мисалы үчүн бизге да элдер айтып атпайбы, жылдыздарды эле чакыра бересиңер, бизди да чакырбайсыңар деген. Сизде да ушундай ой болду беле? Кичкеле ушул жылдыздарды чакырып берет. Болгон башында. Анан вдруг болуп калаттыр. Биз да илинип ушундай жакшы. Анан жарнамасын көрүп калдыңыздар да, мындай эл ичинен калып чакырабыз деген. Аракет кылып көрөлү дедик. Айтсаңыз эмне дейт?
макул болду. Дароо макул болду кылдырдык же да. кичине? Жок, макул Койчу, кылдырдык. эмне кылабыз? Ачып телевизордон ушакка. Канча кишиден бизут макул эки болду, конечно. Уговаривать этти. Утабызбыз деп. Ушундай настрой Үйдө менен ким келдим. настрою жакшы? Экөөбүз тең бирдей элебиз. Жакшы. Сиздерге да ийгилик каалайбыз. Канча дагы биринчи упайды силер алып кеттиңер. Эми калбыбүн үй бүлөсү менен таанышабыз. Саламатсыздар, кандайсыздар? Жакшы. Кош келипсиздер. Рахмат. Каяктан келдиңиздер? Шаардан эле келдик. Сиздер да шаардан. Төрдө экиден. Мен өзүм Кара Булут адам болом. Жолдошум болсо Нарындан болот. Экөөбүз шаарда жашайбыз. Ата-энебиз менен чогуу жашайбыз. Дордой жакта, Төрдө жакта жашайбыз. Эмне менен алексиздер? Мен мурда өзүм эмеде салондо иштечимин. Азыр болсо деген үйдө Венереже айтканда мен да тикмечи болуп үйдө машинка менен отуруп тигем. Балабыз бар, бир балабыз бар. Канча жыл болду? 1,5 жыл болуп калды. Жашы үй бүлө турду. Жашы. Свежий. Свежий үй бүлө? Тети свежий бала силердики э? Ошол биздики. Жантан бери чыгып. Чыр салып аткан. Ишке чыгып кетти. Ошол. Эмне тигесиздер үйдө? Үйдө негизи мамам тигет, мен кайненем. Кээде отуруп жардам берип калам. Өзүм да тиккенге аябай кызыгам. Отуруп өзүмө керектүү нерселерди тигип алам. Балама тигип берем. Боркок, кийим тигип берем. Памперс тигесизби? Жок, памперс тикпейм. Памперстери бар. Атасы алып келип берет. Ошол. Жолдошуңуздун эмне алек? Жолдошум ошо алда Шеяга жакын эмеде цехте иштейт ал. Биякта Дордойдо өзүңүздөрдүн үйдө? Өзүбүздүн үйүбүз. Үй утуп алсаңар эмне кыласыздар буюрса? Буюрса биринчи ут алып анан көрөбүз. Ошол эле олжону бөлүшпөйбү? Ооба. Биринчи аракет кылып. Утабыз деген ой жакшыбы, ниет? Бекемби? Ооба, бекем. Катуу даярданып келдиңер. Жолдошум даярданып келди. Мушташканга чейин даярсыздар. Анчалыкка барбайбыз го. Мушташпай эле, жашынакай эле. Мушташпай эле, жаштакай. Ынтымактуу эле. Жолдошуңуздун жакпаган сапат 1,5 жылдан кайсы жери жакпай калды? Ал толтура делечи. Ошо. Ак көңүл баягы эле. Силердин да жолдошуңуз бар, ошондой. Бири-биринин көчүрбөй болбойт да. Жок, башкача айтканда. Кандай десем, элдер тиги айтса деле макул боло берет, болот. Өзүңчү десем, мен шашпай эле, сен минт болчу, сен тинт болчу деле ошентип берет. Өзүндөй акыркы орунга болуп калат да, ошонусу жакпайт. Бүгүн ошондо Чынаранын жолдошу менен калбыбын жолдошу тияка үйдү беребиз десе берип салышы мүмкүн турбайбы, э? Мүмкүн да. Мүмкүн. Буга күтөбүз деген Венереже менен тиги Нурайды алып кетебиз десе. Жана эле айтып аткан жакта турганда, бул кишилер экен, акырын уят боло берип коелу эле деп. Утулуп калсаңар отмазкага даяр экен да. Мындай берип койдук деп. Кой антпек эле. Талаштан тактык жаралат дейт, мындай. Аракет кылсаң берекет дейт. Мээнет менен алыш керек, себебинде бири-бириңиздерге атаандаштык бул жакшылыктын үстүнө жарыш болуш керек дайыма. Ошондуктан барыңыздарга дагы жолу ийгилик каалайбыз. Бүгүн азыр Бисмилла дегендер биринчи оюнда жолдошторуңуздарды канчалык деңгээлде жакшы билесиздер, жакшы тааныйсыздар. Жакшы эле тааныйсыздарбы? Жакшы тааныйсыздар. 18 жылдан бери жакшы эле таанып калдыңыздар. Билесиз, эмне жейт, эмне ичет, эмне жагат, эмне жакпайт. Сиз чынар эле. Ооба, билебиз. Чынар. Билебиз. 1,5 жылда тааныдыңызбы жакшы эле? Таанып келдим. Эми таанышып келдиңиз дагы. Таанышып келатабыз жакшы эле. Эми азыр канчалык деңгээлде жакшы тааныйсыздар, ошону билебиз. Канчалык деңгээлде жолдошторуңуздарга ишенесиздер, аларды түшүнөсүздөр, аларга мындай баа бересиздер, азыр ошондон баштайбыз. Мырзалардын арасында биринчи оюнда алар топ менен ойношот. Сиздер топ ыргытып бересиздер. Алар баш менен сүзүп, дарбаза гол киргизиш керек. 90 секунддун ичинде кимдин жолдошу канча гол киргизет, ошондон баштайлы. Менин жолдошум 7 киргизет. 90 секундда. 7 аз эмес. Жакшы эле го. Оңой эле да ыргытып бересиз, баш менен сүзүп коет, киргизип коет. 7 аз да 90 секундда. 10 киргизет. 10. Чынара. Футбол ойнойбу? Билбейм, үйлөнгөнү ойной элек. Ага чейин ойногондур. Ага чейин ойночу, сиз үйлөнгөндө сиз ойнотпой койдуңуз. Жок, просто футбол ойногонго шарт болгон жок. Кыйнатпай кушту. Иштейм, футбол ойноп келем десе, барбайсың үйдө отурат. Албайм, шак көңүл сиздин көңүлүңүздү куя албай үйдө отурат. Жок, андай деле болгон жок. Ойнойтур, билбейм, анысын 90 секундда. Баш жаш дейби? Жок, экөөбүз тең экономистпиз.
Канчаны киргизет? 15 киргизет? Жок, канча көп айтпай эле коеюн. 9. 9. Венереже. 8. Не ылдыйлап бардасың? Топ немеси жок. Я. Топ ойнойт да. Топ кошугу жокпу? Топ кошугу жок. Баштан түзүл айдайт да. Баштан түзүл айдайт, анда ушу. Башы жакшы элеш дейт да. Баш жакшы. Болду да башы жакшы деп баштан түзүл айдаса, минт эле койот болду, кирип кетет топ. Эми бул жакта силер ыргыт бергенден дагы болот. Күйөөлөр жакшы түзүш керек, аялдар ыргыт берген нерсени. 8 аз го? 12 дейм. 12. 15. На, көрдүңбү, Нурайна. Сууну ичип коюп туруп 15 деди. 15-ти киргизип калса силер утуласыңар. Бирок 15-ти киргиз, 14-тү киргизип калса, сиз 8 деп сиздики 8 киргизип калса силер утасыңар да анда. Ошон үчүн аукционду жакшылап ойлонуш керек. Буга чейин көрдүңүздөр жылдыздар арасында аукциондон кыйшайып кеткендер көп болот. 15 деди, 15ке жакындатып бирөөңөр жооп берип койгула. Содалашып атпайсызбы? Жок, мен көңүл ойдон калат. Эмне ушунчалык ишенбейсизби? Сиз койм эл бул 1,5 жыл болуптур. Венереже сиз ушу 18 жылдан бери кантип күйөөңүз? Ушу топ мынтип ойноп көрүп эме кылбасам балам. 15, 12. 12, стикеч? 9. Эмнеге 9? Футбол ойногон мен көргөн эмесмин, мурда ойногондор анан. Дөнөчкөк болчу да үйдө камап жатат. Жок, ал менден эмес да Өзү чыккысы келбейт. өзү чыкпай атса. Үйдөн чыкпайбы же? Жок, чыгат эле, просто андай оюнга деле убактысы жок. Үйдүн эшигин ачкычтан бекитип турган алып алсаңар кантип чыкмайлы? Жок, андай деле эмес. Канча дедиңиз ошондо? 11 деп коет. 11 токтолойм. Эл бар көтөрөт, сиз 10 бойдон турасыз. Футбол ойнойт да. Өзү арык чырай эле, шамдак эле бала көрүнөт. 10 бойдон кала берсин. 10 менен кала берсин, да? Ошо менен калбы 10. 10. Чынаралар 11. Венереже 12. 12. Анан Нурайда 15. 15. Болду, э? Алдымча кошумчаңар жок. Баштадык банда? Баштадык. Кол чабуулар. Oyun şartı boyunca 90 sekundanın içinde kalbı toptu kol menен ыргытып берет. Нурболот болсо баш менен сүзүп дарбазага киргизип коюш керек. Нурболоттун небересі 90 секундада 10 гол киргизебиз деди. Аны азыр баарыбыз чогуу бирге санайбыз. Эреже боюнча сызыкты басмай жок. Сызыкты басып туруп гол кирип кетсе, ал эсептелбей калат. Ошондон түшүндүңүздөр, э? 1, 2. Давай, болбот. Айтып тургула, сүйлөп тургула. Ылдыраак кылып берейин. Аз калды. Ол керек, бол, давай. Ой, аракет кыл, давай. Ай, берейин. Кичине ылдыраак кылып берейин. Ай. Убакыт бар. 1 гол. Давай. Кичине ылдыраак кылып берейин, давай. Адам отпай. Ылдыраак кылсаң кет. Бол. 2. Ой, сен рейсиңде, давай, бол. Кел, ылдыраак. 3. Бол. Давай, бол. 4. Бол эми аракет кыл, аз эле калды. Убакыт бар. Кел. Аз эле калды, давай. Аз калды. Мына айтып атат. Аз калды. Охо. Давай, төртө калды. Сага кандай удобный, ылдыраак кылып берейин. Айтып тур, Нурболот сүйлөп турсаң сен деле. Ушундай эле кылып берейин, кел. Акырын. Линияны баспа. 5. 6. Төртө калды, бол жаным, төртө. Бол да, төртө эле калды, төртө эле. Бол, төртө эле калды. Ай. Бұл емес Канча топ болду? 6 oldu. 6 эле болду. 6 эле болду. Карачы. 4 гол жетпей калды. 4 гол. Кийинки түгөйлөр Тариелдин үй бүлөсү азыр 90 секунданын ичинде 11 гол киргизебиз деген. Аны дагы бирге санайбыз. 1, 2. 1. 2. 3. 5. Ha, 4, 5, iyi.
Линия баспаңыз. Азыр кирип кетсе эсептелип алат. Артка жылып алабыз. Уақыт бар. 5 қол болды. 6. Daha bir durgup koyunuz. Sırgıtınız. Құттықтаймыз. Ең негізгісі қойылған тапсырманы атқарып 11 гол кірді. Чынараны жана Тариэлди чын жүректен құттықтаймыз. Орын алсаңыздар болады. 90 секундтан içinde Рысбек Байкебевтің юбилейсі 12 гол кіргізеді. Чоғы санайбыз. 1, 2, 3. Bir, iki. Linyan bas bağla. Linyan bas öyle ötket atasız. Dört. Linyan basmаңыз. Ақырғы секундада кіріп кетті. Мұна шөнтіп, Рысбек Байкебевтің тобы ең ақырғы 1 секунда қалғанда ақырғы 12-ші топ кіріп кетті. Чын жүректен құттықтаймыз. Азыр жиынтық тоғычу барыңыздардың тағдырыңыздарды шешіп тұрған үй бүле қалды. Азыр Нурайда келіңіз. Ошондук жыйынтык тоочу түгөйлөр Нурсултандын юбилейси калды. Азыр Нурсултандын юбилейси 90 секунданын ичинде 15 гол киргизсе, анда Рысбек Байкебев менен Тариэл мырза банкрот болосуңар. Банкрот кылганга аракет кылла. Себеби дегенде 15 эмес 14 киргизип калсалар, анда бияк утуп кетет. Түшүндүңүздөр, Даярсыздарбы? Эрежени бузмай жок, линияны сызыкты аттамай жок. Чогуу бирге санайбыз. 1, 2. Линия баспайбыз, сызыкты чоңуз. Баспайбыз, арткара. 1. Сызыкты баспайбыз. Сызык баспайбыз. Нурсултан. 2. 3. 4. Нормально я? 5. 6. 7. Az kaldı. Şundayları 8. Siz basmayız, art taraf duralım. Bereye kadar çime karak. Ay.
Жакшы эле окшош келет эле, бирок тилекке каршы Нурсултандардын үй бүлөсү коюлган тапшырманы аткара албай калды, аябай ченчип калды. Ошондуктан биз бир упайды Рысбек мырзанын үй бүлөсүнө узатмакчыбыз. Кол чоолар. Келишти окшойт. Ата келесиздер, жакшысыздар. Кандайсыз бар? Кандайсыздар? Жакшы. Алихан кайда? Уктап атат. Апа кандайсыз? Мен Алиханыма барайынчы. Тургандыр. О, батырым, туруп алган турбайсың ба? Ох. Уянып калат. Анан уянып калат, кана көтөрөйчү. Бисмилла. Атам кудо сенде эле кичинекей кезинде. Атаң кичинекей кезинде үй аламын деп сыртта көп иштедим. Бирок атаңа аталык мээримимди, сүйүүмдү көрсөтө албадым. Акыр аягы үйлүү болгон кезде атаң чоңоюп калды. Сен куттуу бала экенсиң. Мына үйлүүдө болуп калдыңар. Биздин убакта куттай компаниялар жок эле. Атаң сени аябай жакшы көрөт. Бирок айта албайт. Кудо мага окшош. Биз аталар ушундайбыз балам. Жүр эми. Тиги жака баралы. Мына. Биз турдук. Сиз болгону үй бүлөңүз менен бирге болуңуз. Калганы биздин иш. Код курулуш компаниясы Белек турак жай комплексинен жеңилдетилген шарттарда үйлөрдү сунуштайт. Узартып төлөө мөөнөтү 84 ай. Ремонту болсо биздин. Код курулуш компаниясы үйлүү болуу дагы да жеңилдеди. Ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыздар? Кош келипсиздер. Жетпей калдыңыздар. Не шалдырып атасыздар. Жакшы эле бар? Азыр акырдан таанышалы. Бул конкурста бир аз кээ бирлер аялдар айткандай, аялдардын айткан сөзүн укпай, кээ бирлер шалдырап калдыңыздар. Таанышалы. Биринчи төрдөн баштап бергибизде келе берели. Ассаламу алейкум Нурсултан. Алейкум салам. Кандайсыздар? Жакшы. Ден соолуктар. Ден соолук жакшы буюрса. Бала чака. Бала чака жакшы. Силер бөлмөнүн ичинде отурганда Нурайда көп сөздөр айтты сиз жөнүндө. Үйдө тамаксыз айт. Үйдө жатып эле оозум алып келип жүзүм салат. Чыны жуйт, үй жыйнайт. Мен айткандай болот деди. Чын ошол? Айт дегенде тайт деди го сизге. Улаттыбы ошол айткан сөздөр? Жок, болгон жок. Болгон жок ба? Байке экөө сүйлөшүп отурдук. Эмне жөнүндө сүйлөшүп атам? Байке монтор бирдекени көргөзүп эле бирдекен айтат. Мындай сүзүш керек деп көрсөт да байке. Төшмө толуш керек. Ошолордубу? Андай эми үйдөн кээде жардам беребиз сен. 3 балабыз бар. Кичүүсү 3 айлык болду. Анан кийин кээде жетишпей калганда конок келип калса казанга тамак жасаш керек болсо жасап берип жардам берип коебуз. Бизде жакшы тамак жасайт да, ашпозчу деди. Мурда ашпозчу болуп иштегенбиз. Көлдө азыр эмне иш менен алек болуп атасыздар? Көлдө азыр мурда чоң атамдар жашап жүргөндө негизи ошо жерде чарба бар болчу бир аз. Ошо чарбаны азыр карап калдык. Анан үйдөн үй бүлөнүн ичинде ашпозчу болуп атасыз. Кээде эми ашпозчу. Сиз жакшы жасайсызбы же келинчегиңиз жакшы жасайт тамакты? Мен жакшы жасайм го дейм. Эркектер ушундай. Нурайданын жакпаган сапаты барбы? Жакпаган сапаты эмне болот болду? Сиз жөнүндө аябай толтура сапаттарды айтты да жакпаган. Анын жакпаган сапаттарынан жакпаган кыялы. Унутчак болуш керек. Унутчак, батыл унутуп кое берет. Жок, бир нерселер унутуп кала берет да. Мисалчы. Үйдөн чыккандан эле эстей баштайт да. Үйдө эчти бекиттимби, бүтүктө өчүрдүмбү? Телефон калыптыр анан.
тиги анализ тапшырган баратсаң, мисалы направление калып калат. Бишкекке келасаңар, тиги спортивный кийимдер калып калган. Бишкекке келесең, тойго келесең, туфли калып калат. Бишкекке жеткенде эстейт аны. Бүгүн телефонду унутпай элегендер ошо? Ооба, бүгүн жакшы эле. Жаккан сапатычы? Жаккан сапаты көп эле, жаккан. Эң жаккан бирөөсү. Эң эле жакканы. Эмне ойлонуп таппай атасыз издеп? Толтурада. Айтыңыз, бирөө ойноо берген бирөөнү айтыңыз жана. Эң жаккан сапаты. Нурайда артта угуп атат. Балдар жакшы карайт. Аябай жакшы. Чынында жакшы карайт. Мээримдене. Жакшы. Сиз балдарга негизи эле почти көтөрүп эметпейм, мен көп чыдабай кетем да. Ыйлап эметерсең, анан үчөөнсең эле карап, үйлөр жыйнап, жакшы карайт да балдар. Кичинекей балам келет, чарчап келип, алтын болду. Жаптыр деп кетет, нерв болуп кетет. 6 жылдын ичинде аялга жагыш үчүн кандай болуш керек экен? Баягы 1,5 жыл үй бүлө кичине кеңеш айтып койсоңуз. Экрандан көрүп аткан жаңы үйлөнүп аткандар аларга 6 жылдын ичинде. Үй бүлө бекем болуш үчүн эмне болуш керек? Калп айтпаш керек. Калп айтпаш керек. Эң негизгиси келинчегине калп айтпаш керек. Калп айтпай жашасаң эле болду. Үй бүлө келинчегине эмес, ал деле мага калп айтпаш керек. Экөө бири-бирине калп айтпаш керек. Бири-бирине калп айтпай жашаш керек. Болгону чындык менен болсо, чындык дайыма бекем болот, Жакшы. Рыспек эке кандайсыз? Жакшы. Эмне солтаңыз? Жакшы. Үйлөнгөнүңүзгө 30 жыл болупту да. Быйыл 18 жыл болду. 18 жыл. Тамашалап коем. Байке цифраны билет болду экен. Обычно негизи айымдар билет го, монча жыл, монча күн, монча ай болду, монча саат болду депчи. Анан эжекебиз айтты 18 жыл деди, анан байке 18 жылды билеби же адашабы деп сынап көрүп 30 десем 18 деп туура айттыңыз. Же даярданып алдыңыздарбы эле айтканда? Жок. Былтыр эле 17 жылдыгыбызды белгилегенбиз да. Эсте калды. Мына ошол жакта тойдун баарында жаткан тургай. Жакшы. Сизде дагы Венера эжекебиз айтат го 15 жылдын ичинде окуш башкарып алды. Мен айткандай болот деп 18 жылдын ичинде. Венера башкарып алыппы? Кандай эмеспи? Эми сөздөрүн угупком, мындай ал башкарууга деле жатпайт го. Бири-бирибизди угуп. Туура, көрдүңүзбү? Кимдин сөзү туура болсо ошону макул угуп эметпесиз. Мындайча айтканда, үй бүлө бири-бирине уккан, бири-бирин укканды билиш керек, туура? Ооба, укканды билиш керек. Ал маанилүү эмес ким башкарат ким башкарат. Бирок негизи үйдө мырза башкарыш керек. Айым болсо, эркек киши баш болсо айым моюн дейт, Моюн айка бурулса баш жака буруло берет дейт го. Чоң проблемалар мен чечем, бирок чоң проблема боло алат деген сөз бар го ошондой. Дүйнөлүк масштабный, дүйнөлүк проблемалар мен чечем, Кыргызстандагы проблемаларды келинчегим чечет деп коюм. Жакшы. Анан ошо 18 жылдык тажрыйбанын ичинде бул жаш жигиттерге өзгөчө Нурболот үйлөнгөнүнө 1,5 жыл болуптур да. Бекем үй бүлө болуш үчүн эң негизгисинде бекем бир мыйзамдардын бири. Эмне болуш керек, мырза? Кандай болуш керек экен? Сапатка ээ болуш керек. Кеңешип оокат кылыш керек. Кеңешпеске барма оорубайт. Кеңешип оокат кылып, анан таанышып кетсе, ошо эркек киши биринчи кечирим сурап коюш керек да. Качан аял менен кечирим сурайт деп тултуп жүрөбү? Отурбай. Ал күнөөлүү болсо да биринчи кечирим сурап. Ал күнөөлүү болсо да биринчи кечирим сурап коюш керек. Рыспек байкенин ушундай сапаты көрдүңүздөрбү, жаштар? Азыркы учурда телекаршымда айтып атпайбыз, буга чейин айтып кеттик. Кыргызстанда ажырашкандардын саны 30%дан ашты. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошондуктан биз бекем үй бүлө куралы, бекем мамлекет болсун деп, анан ушу мырзаларда да бизде да кемчиликтер аябай көп да негизи азыр. Мына байкебиз айтып атат, аялың күнөөлүү болсо дагы биринчи кечирим сурап коюш керек, туурабы? Азыркы эркектер мына майда болуп кеттик да, чын ачыгын айтканда. Аял өз күнөөлүү болсо дагы эмнеге мен кечирим сурашым керек, тултуп бетиң алыңдап туруп алат. Мен эркектин аялым сураш керек дегендер бул туура эмес. Өзгөчө Нурболот сизге айтып коелу. Биз дагы үйлөнгөнүбүзгө бир аз эле болду, бирок ошентсе дагы Рыспек байке окшогон агалардан угуп, агасын көрүп үйрөнсөт дегендей биз дагы тажрыйба чогултуп атабыз акырын деп. Туура айтасыз, кошулам. Үй бүлөдө аял менен кеңеш керек, кичинекей бала менен да кеңеш болуш керек. Себеби дегенде кичинекей бала менен кеңешүү дагы ошол баланын ой жүгүртүүсүнө, өз сүзүнө, анын өзүнүн үйдөгү орду бар экенин сезүүсүнө, калыптануусуна бул өтө чоң жол түзүп берет экен. Кээ бир учурда биз кичинекей балдарга маани бербейбиз да. Анан алар менен кеңешпей калабыз. Анан аларды нара турчу, бери турчу, сен колуңан эмне келет, сен түшүнбөйсүң деп кое берет экенбиз, бирок андай болбош керек экен, Үйдө балдар менен кеңешесизби? Ооба, балдар менен кеңешип. Апасы дагы ошо атаңан сура дейт да, бир нерсе болсочу. Атаңан сура, атаңан кеңеш алды. Кандай үй? Анан сабырдуу болуш керек. Главный. Чыдаш керек. Кандай болбосун, сабыр болуш керек. Ооба, сабырдуу болуш керек. Сабырдын түбү сары алтын. Сары алтын. Сабырдын түбү сары алтын Нурболот. Талел силерге канча жыл болду?
Биздикине 4 жыл болду. 4 жыл болду. Сиздерге экөөңүздөргө аябай тийишет экен да. Тияк кичине 6 жыл болуп калып, кичине опытныйрактай отурбайбы мындай төрдө. Биз 6 жыл экен, биякта экөө жаш экен. Бирок тилекке каршы бизде азыркы учурда эркек деген катуу болуш керек, анан кечирим сураш керек, анан тиги бу деген түшүнүктөр болуп кетпеди. Андай болбош керек, түшүнүктүү. Респек байкебизге дагы бир жолу терең ачылып билдирем. Берүүгүздөй узайлы. Тарыел мырза. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр? Сизге Чынаранын айткан сөздөрү угулаттыбы? Мындай чала бола. Сиз жөнүндө аябай шактады да. Боло берет. Көнгөнсүз. Аял заты да. Айтып кое берет. Чыдап коюш керек. Чыдаш керек, сабырдуу болуш керек. Респек байке айткандай, эң биринчи үй бүлөдө сабырдуу. Сабыр болуш керек да. Көп жерден көз жумуп коюш керек. Болот. Любой үй бүлөдө жакшылыгы да болот, жамандыгы да болот. Көп ошону чыдап билиш керек да, ысык суусуначы. Ар бир үйдө казан ай кагышат. Конечно, кагышат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Пластмассовый идиш аяк алып коюш керек. Сынып калбаш үчүн да. Түшүнүктүү. Каяктан тааныштыңыздар эле? Айтып өттү. Немеден деп кой? Дискотекадан. Жок, дискотекадан эмес. Мурун бир бут кийим саткан жерде иштечи, обувной магазинде. Ошо жерден барып 1-2 көрүп, ошондон эметип таанышып калганбыз. Бут кийим аябай көп карыз калчу дейт. Анан карызын төлөбөй койгондон үйүнө барсам жол салып отуруп койду дейт. Жок, андай деле болгон жок. Анан номерин алып, таанышып, сүйлөшө келсек, өзүбүз бир жактан эле экенбиз. Анан сүйлөшүп жүрүп, Москвага кеттик, ал жакта да иштеп жүрдүк. Андан келип, бияктан баш кошуп, мына уже ортобузда кичинекей кызыбыз бар. Чынаранын жакпаган сапаты бар. Ар кайсы эмеде болот дегилечи. Жакшысын көрсөтүп, жаманын жашырып дегендей бул жерден жаман жактарын билбейт деле экенмин. Айтып бериңиз, укпайт да. Бөлүмдүн артында отурат. Иә. Жакшы жактары эле көп да. Жакшы жактары. Кантип бир кемчилигин айтып коюңуз, биз экран аркылуу көрүп, уялып, эңкиде ушул кемчилигин оңдойм деп коет да. Тарынчак го дейм. Кичине тарынчак. Ошон үчүн айтып аткан турат, тарынып калды. Тарынчактыгы. Бат эле тарына берет. Боло берет. Респек байке айткандай, кечирим сураганды көбүрөөк билиш керек экенсиз. Билгенде каждый өзүнүн эмесин да билиш керек. Негизи тарынса эмне кылып жазасыз тарынчы? Аны убакыт эметет, сразу эмес, убакыт көрсөтөт. Белек алып барасызбы үйгө? Ар кандай. Тарынып алдыңыз мисалы үчүн. Эмне кылып? Күнөө менден кетсе, белегин алып барасың. Анан кээ бир жерден андан кетсе отуруп сүйлөшүш керек. Любой жерде мына ачык сүйлөшүш керек. Отурсоп, могу турат, могу тура эмес деп, анан ошо кеңешип ошого келиш керек. Сизден кетсе белек алып барат экенсиз, бияктан кетсе белек алып барбай аткансыз. Адан деле болот да. Түшүнүктүү. Жаккан сапатычы аябай? Сапаттары көп. Ошонун бирөөсү? Бирөөсү арт-артынан айтып алыңыз 5-6 сапатын. 5-6 сапатын ба? Токтобой, биз токто сабыр кыл тарелдегиче. Момундай, анан тигинде, мен аябай момундай, анан деп кирсеңиз болду, сабыр. Кичпейилдүү го дейм, ошо жакшы сапаты, ошо кичпейилдүү да. Көп жерден ийилет, ошолор. Ага ийилет сынбайт дегендейби? Дайыма ийилип турат. Жакшы. Кандайсыз? Жакшы. Эң эле аз тажрыйбалуу 1,5 жыл болгон үй бүлө сиз экенсиз. Биз кебискенбиз. Биздин үйлөнгөнүбүзгө 1,5 жыл эле болду. Чыкылда эле үйлөндүк. Ортобузда бир балабыз бар. Балай бүт элек дагы. Бүт элек. Жаңы үйлөнгөндөй элесиз. Жаңы үйлөнгөндөй эле. Бактылысыңбы? Бактылыбыз. Эчтекеге эметпейлебиз. Жакшы эле баары. Ак көңүл келинчегим. Боркер. Тамаша көй анан аябай. Мага караганда аябай эле тамаша көй. Эл менен бат тил табышат. Сизди постоянно үйдө пранкка салып турат. Пранкка салып турат. Жумуштан келсең салып коет. Түшүнбөй калам. Тамашалап турат. Эс ошондой тамашаканы көп жакшы көрөт да. Шан-шөбөттү жакшы. Жаккан сапат. Жаккан сапат ак көңүл. Ак көңүл. Боркер. Дагы? Дагы немелер көп эле? Дагы айтып, мен бияк айтпадым. Токтон албай калчу айтып коет. Жакшы сапаттарды айтып кете албайм, жакшы сапаттар аябай эле көп. Боркер, ак көңүл. 7 күн 7 түн тынбай айтсам дагы аздык кылат деп койсуң. Саяк коят да эле манас айтсам дагы бүтпөйт го. Жакшы, мына өнөрлөр бар турат болот да. Жакпаган сапатычы?
Жакпаган сапаты кекчил. Жакпаган сапатын 8 күн 8 түндө айтыш керек деп койсуз. Жакпаган сапаты кекчил. Кекчил. Бир турган эс болуп калды дейт. Кек сактап, унутпай жүрөт да ошону. Кечке эскертет. 1,5 жыл бою эскертет. Сүйлөшүп жүргөндөн өткөзүң ошону. Сүйлөшүп жүргөндө да ошондон бери эстеген. Кек сактап жүрөт. Анысы кичине опасныйраак экен, э? Ошончо опасный. Ошон үчүн кемчилик кылбай түз жүргөнгө аракет кылабыз да. Аракет кылабыз. Жакшы. 1,5 жылдын ичинде эмнени үйрөндүңүз үй бүлөлүк жашоодо? 1,5 жылдын ичинде ат мени көрүп үйлөндүм. Өзүмө жоопкерчиликти үйрөндүм. Ата энеге болгон, келинчекке болгон, өзүңдүн балаң болгон кентимен үйрөнүп атабыз. Балаң бала болгону билерсиң. Ата энемдин кандай мага неме болгондорун, кандай түйшүк менен мени чоңойткондорун, кандай немелерин үйрөнүп атабыз. Ошондуктан биздин ушул эфир аркылуу жалпы ата энелерибизге ырахчылык билдиребиз. Биз дагы мына үй бүлө кылып, куруп, балалуу болуп, анан эми түшүнүп атабыз, ата энем мээниети ушундай чоң экен деп. Ошондуктан силерге мыкты ата болушту каалайбыз, мыкты күйөө болушту каалайбыз. Бүгүнкү оюнда жакшылап аракет кылып, квартираны утуп, ошол квартирага келинчекти алып барып, бала чаганы алып барып сүйүнткөндү тилейбиз сиздерге. Аягына чейин чыдабызбы? Чыдабыз. Шаңдыраак отурабызбы? Эми мындан аркы болдуруйракпы? Болдуруйрак. Болду, э? Кеттик анда айымдар арасында жарыш кылабыз. Айымдар, сиздердин келинчектер, могу шариктердин ичинен 5 шарды канча дротик менен жара алат? 20дан ылдый болуш керек. Анан өзүңүздөр эсептеп кете бересиңер, аукционга жараша, ким канча баа берет. 5 шар жарыш керек да, кыскасы. 5 шарды бирөө 10 дротик менен жарышы мүмкүн, бирөө 18 дротик менен жарышы мүмкүн, бирөө 5 шарды 5 дротик менен жарышы мүмкүн. Ал болсо сиздердин келинчектердин тыңдыгына, шамдагайлыгына, мергенчилигине жараша да. Силерде кантип мергенчилик кылып атып алды эле, ошого жараша. 10 деп туралы, э? Сиздики 10. 11 кылай. Сиздики 11. 8 менен. 8. 9. 9, 8, 11 болду. 11. 8, 9, 10, 11 болду. Сиздики 11. Өзгөртөсүңөр, өзгөртпөйсүңөр? Жок. Болду. Тетиги сызыктан тияктырсыз да. Ал эми сиздердин келинчектердин шамдагайлыгына жараша, тыгындыгына жараша. Ишенесиздер? Ишенебиз. Алымча кошумча жок. Барбы жокпу? Жок, ошойдон. Баштады кандай? 9. Тарелдики 8, э? Меники 11, Рысбек. 11. Нурсултандыкы 10, э? Нурсултандыкы 10. Болду, э? Болду. Алымча кошумчаңар жок. Өйдөдөн ылдыйды көздөй баштайбыз. Биринчи бизде 11 дротик менен атат, тиет, мергенчилик кылат деген Рысбек байкебиздин үй бүлөсүнөн баштайт экенбиз. Ошентип айымдар арасындагы таймаш башталды. Рысбек байкебиз айтты, 11 дротик менен, 11 ийне менен. Менин келинчегим бул жакта турган 5 шарды жөн эле жарып коет деди. Азыр чогуу бирге санайбыз, ышкырык менен баштайбыз, э? Менежер ойлоңуз, биздин операторду көзгө сайып салбаңыз, атта турган. Кудай сактасын. Кеттик. Даярбызбы? 1, 2. 1. Жарылбай алды. 2. 3 шар. 4. 5. Болду, э? Болду го? Кол чабалар. 11 дротик менен 5 шарды жарабыз деген, бирок 5 шарды 11 дротикке жетишпей. 7 менен жарыптыр жа. 7 менен жарып коюптур, э? 7 айтсаңыз болмок экен. Ай. Кол чабалар, кол чабалар. Кийинки түгөйлөр Нурсултан айтты, менин келинчегим 10 дротик менен 5 шарды жөн эле жарып коет деп айтты. Эгерде азыр 10 дротик менен жарып койсоңор, анда Рысбек байкенин үй бүлөсү автоматтык түрдө силерден утулуп калат. Даярсыздар, э? Бирге санайбыз. 1, 2. 1. 2 шарик. 3. Шашпа. Үчүн аңгармасаң? Айтып туруңуз, колдоп туруңуз, Канча болду? 4 болду, э? 5. Прям как раз оно. Как раз болду, э? 10 шарик менен, 10 дротик менен 5 шарик жардыңар. Айткандай эле болуптур. Азырынча сиз Рысбек байкенин үй бүлөсүн утуп алдыңыздар, отуруп туруңуздар. Мага Нурболот келип, тигилердики 10 менен болсо, биздики 9 менен эле жарып коет 5 шарик деди. Азыр аны көрөбүз. Калбы 9 дротик менен 5ти жарасызбы? Күйөөңүздүн айтканын эки кылбай, күйөөңүздү уят кылбай,
жакшылап. 9-га жетпей жарып калсачы. 9-га жетпей жарып калса, анда уттугар анда силер. Кеттик анда, чогуу санайбыз. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Нурболот айткандай эле экенсиң, кыйын экенсиңер дейм. Аңгыча болбой Тарел келди. Тарел келип айтты: "Аза брат, биз деген азыр 2-нчи упайды илип кеткен турабыз. Менин келинчегим 8 дротик менен 5 шарикти мындай эле жарып коет. Көрөсүң го брат" деди. Көрөлү. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Айткандай эле мына Тарелдин үй бүлөсү 8 дротик менен жеткизбей 5 шарды жарып койду. Ошону менен автоматтык түрдө Тарелдин үй бүлөсү 1 упайды илип кетти. Кол чабуулар болсун. Эми бул оюнда 2 үй бүлө ыргыйт. Ошондуктан ушул чечүүчү оюнда Нурайда менен Калбү аракет кылышыңар керек. Аябай аракет кылышыңар керек дагы. Жок дегенде 1 упай алып, Рысбек байкемдин үй бүлөсү менен теңделиш керек. Максат ошол. Үй керекпи? Керек. Машиначы? Керек. Четиркөөгө барыш керекпи? Даярсыңарбы? Кет. Мындай кылабыз. Оюн шарты боюнча алдыңыздарда мына биринчи оюн шартын түшүндүрүп коелу. 4 стакан турат. Төртөөңүздөр 4 стакан турат. 4 стакандын ичинде кичинекей шариктер бар. Эми ушул шарикти 4 шарикти канча секунданын ичинде монтип үйлөп туруп сыртка чыгарып коет. 4 шарды канча секунданын ичинде кимдин жолдошу үйлөп чыгара алат. 4 шарикти 4 секундада үйлөп коюш мүмкүн. Деп койсо 4 чыгып кетиши мүмкүн мисалы үчүн. Эми ал үйлөгөнгө жараша, күйөөңөр кандай үйлөйт мен билбейм. Катуу үйлөйбү, акырын үйлөйбү, келөнгөч деши мүмкүн турабы? Келүү деши мүмкүн. Ошого жараша да. Жандуураак, кимдин күйөөсү жандуураак, шаңдуураак болсо 4 тең чыгыш керек. Мен 45 дейм. 45? Көп эмеспи? 45 дей бериңиз, макул. 45. Бенежекес 45тен баштады. 20. 20 секунд деди Чынара. Күйөөңүз тың эле окшойт. Күйөөңүз кактан эле? Каралты. Детский окшойт. Сосновка. 20 секундда ойлоп чыгарып коюшу мүмкүн турабы? Мүмкүн. 40 дейм. Сіздерге 40. Жакшылы үйлөй. Дем жакшылы алып, дем алган жакшылы мындай. Дегендер. 25 секунд. 25 секунд. Алымча кошумча болобу, жакшылап ойлонгула. Бул негизи канча секундка чейин айтыш керек? Жок, ошого. Айырмасы жок. Өйдөдөн ылдый айырмасы эле жок. Бирок, мисалы үчүн 90 секунд деп койдуңар, бирөөнүкү 20 секундда эле чыгарып койду, алып коюшу мүмкүн. Же 20 секунд деп койду, 20 секундда чыгара албагылда, тек 90 секундда чыгарды алып кетиши мүмкүн. Ошондуктан эч ким айта албайт да. Негизи бул жактан Нурайда менен Калбү экөө аябай аракет кылыш керек да. Кошо үйлөшү. Сиз жанына туруп колдоп турасыңарбы? Кыйкырып багып. Катыраак үйлө деп. Жан барбы сенде? Тең дем алчы деп. Өйдө жакталар 40 менен 45 бар, булардыкы кененген. Силердикичи 20 секунд. Токтодум 20. Ишенем. Ишенесиз. Силер утпай калсаңар деле баары силердики убактыңар бар, запасыңар бар да. 25. 25. Нурболоттун колунан келеби 25? Келет, Болду анда. Эсептеп баштадык. Чынараныкы 20 секунд. Калбүнүкү 25 секунд. Нурайданыкы 40 секунд. Венера жекебиздики 45 секунд деди. Даярбызбы анда? Анда биз 40 секундадан баштайбыз. 45 секундадан баштайбыз Венера жекеден. Бул таймашта мырзалары канчалык деңгээлде өпкөсү чоң экенин текшеребиз. Венера жеке айтты, 45 секунданын ичинде менин күйөөм 4 стакандын ичиндеги шарикти үйлөп жөн эле чыгарып коет деп айтты да. Рысбек байке тамеки чекпейсизби? Жок. Чекпейсиз. Ден соолук күчтүү. Нормально, буюрса. Дем алганыңыз жакшы. Жакшы. Өпкө күчтүү. Күчтүү. Болду анда. 45 секунданын ичинде шарларды үйлөп чыгарып салыш керексиз. Даярсызбы? Даяр. Даярсыздарбы? Сиз колдоп турасыз,
Ана эмесе сиздер даяр болсоңуздар, артта секундомер башталат. Ышкырык берем. Ышкырык бергенде үйлөп баштай бересиздер. Даярсызбы? 1 2 Молодецтар. Капталдар балатыз. Молодец. Ого, 15 секундага жетпей эле үйлөп салдыңыз. Кандайсыз? Жакшы. Жаңа тиги ун чыгарган цехтан чыккандай элесиз го. Мындай жумушта көнгөнсүз, тиги ташыйсыз, техника ташыйсыз, кара жумушту кылгансыз. Жакшы. Көрүңүз, Венера 45 секунд деп аябай көп айтып алыптырсыз. Азыр булар эми калгандары аңдып отурушат. Аха, деп атышат. Куттуктайбыз. Рахмат. Кийинки түгөлөрдү чакырабыз анда. Мынакей, Нурайда айтты, менин жолдошум болсо 40 секунддун ичинде 4 шарикти жөнлүү үйлөп чарып коет. Үйдө тамактаганда деле ушинтип анча-мынча кылларды ушинтип эле чарып койчу дейт. Азыр көрөбүз. Чогуу санайбыз, ышкырык менен баштайбыз. Даярсыздар, э? Даярсыз. 40 секунддун ичинде чыгыш керек. 1 2 Давай, ты сможешь, молодец. Вау! 9 секундада чарып койду. Ай, 40 деп сиз аябай кеч айтып алыптырсыз. Ну, эчтеке эмес. Эми эскisi берилген тапшырма менен өттүңүз. Бияка барып отуруп алыңыз болот. Кийинки түгөлөрдү чакырабыз. Ал эми Калби болсо айтты, менин жолдошум мындай үйлөгөн аябай жакшы. 23 секунд ичинде эле үйлөп коет деди. Азыр аны да чогуу бирге санайлы. Даярсыздарбы? Даярсыз. 1 2 7 секундда эле салдым. Канча секунд болуп калды? 7 секунд. 7 секунд. Ого. Туу, анда 5 эле. Болчолар мына. Ошентип Калбинин үй бүлөсү автоматтык түрдө азыр 2 үй бүлөнү утуп отурат. Азыр чечүүчү мүнөттөр Тариел кандай үйлөйт, ошого жараша болот. Жок, андай менен 10 эле деп айттым да. Ошентип чечүүчү үй бүлө калды. Чынара менен Тариел экөө эгерде 20 секундага жеткизбей мошаларды үйлөп кое турган болсо, сиздерге чейинкилерим бар, банкрот кыласыңар. Банкрот кылганга даярсыңарбы? Даярбыз. Чогуу санайбыз. 1 2 8 секунд. Куттуктайбыз. Айткандай эле, бул жакта аукционда көп нерсени чечип кетти. Кимдир бирөө ойлоду эле 40 секундада көбүрөөк болуп калат, 45 секундада көбүрөөк болуп калат деп. Бирок 8 секунддун ичинде эле үйлөп койсо болот экен, дыхания күчтүү болсо, Тариел дагы жолу куттуктайбыз. Ошо менен 3-чү упайды Тариелдердин үй бүлөсү ийилип кетти. Кол чоолар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, тилекке каршы биз бул оюндан кийин 2 үй бүлө менен коштошуубуз керек. Бирок ага чейин биздин айымдар жолдоштордун арыз жазган, ошол арыздарды окуйбуз. Тамаша. Сүйүү катын жазган. Көптөн бери кат жаза элекпиз. Ошо кат жазып коелчу, жолдошторубузга сүйүүбүздү билдирип коелчу деп кат жазышкан. Азыр биз Нурсултанга жазылган катты окуйбуз. Нурайда жазган, Нурсултанга жазган Нурайдан катын сиздерге окуп берели. Нурун чачып, ушул ааламга романтикалуу сүйүүмдү, уникалдуу любовумду талыкпай арнап мага нравится болгон үчүн ыраазымын дейт. Кол чоолар. Кийинки Венера жекебиз Рысбек байкеге жазыптыр. Романтикалуу өмүрлүк жарым, ырысым берекем жаным, сүйүктүү жарым, бактылуу үй бүлөнүн атасы, эстүү акылдуу, көп нерсеге үлгүлүү жарым дейт. Аябай жакшы өткөнсүздөр, жеңебиз. Кийинки ырсаптары менен Тариелге арнаган Чынаранын каты. Татнакайым, туруктуу жарым, айтканымды айтканына турган адамым, романтичный жолдошум, ишенимдүү адамым.
эр азамат билеги күчтүү жарым любовь моя дейт. Мынакей. Жана жыйынтыктоочу Нурболотко жазган кат, Нурболотко жазган калбүнүн СМСин окойлу. Нежный менин жаным, урматтуу жолдошум, романтигим менин, баатырым жолдошум, ойлорумдун баары сенде, любимый мужчинам, ойлорумдун ээси татынакай жолдошум дейт. Мына ошондой биздин студияга СМС билдирүүлөр келген. Бул СМСтерге айымдарга ыраазычылык билдиребиз. Мырзаларга ушундай дем күч болуп, дайыма жанында колдоп, кубаттап, сүрөп, жакшы сөз, жылуу сөздөрдү айтып, СМСтер жазып турсаңыздар, сиздердин жолдоштор тооноо дарганга даяр. Андыктан дагы бир жолу барыңыздарга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бирок тилекке каршы эки үй бүлө менен коштошууга туура келди. Ай, жүрөк ооруп коштошуп атабыз. Не демекчибиз? Биз бул оюнда 3 жол катары менен упайды топтоп алган Тарелдин үй бүлөсүнө кол чабуулар болсун. Жана бир упайды илип кеткен Рысбек байкебиздин үй бүлөсүнө кол чабуулар болсун. Ал эми тилекке каршы бул жөн гана оюн. Тилекке каршы сиздер менен коштошобуз. 1,5 жыл өмүр сүрүп келе жаткан жаш түгөйлөр бул калбүнүн жолдошу Нурболот экөөнү кол чабуулар менен бул жакка чакырабыз. Жана ошондой эле Нурсултан менен Нурайданы бул жакка чакырабыз. Нурсултан, Нурайда жана Нурболот калбы. Тилекке каршы биздер менен коштошууга туура келди. Бирок ошентсе дагы биздин куттуу үйдөн кур чыкпай Тойбоз компаниясынын атынан сиздерге ушундай бир жашнакай адал азыктарды сиздерге сунуштайбыз. Ошол адал азыктар менен үйгө барып, тамак ичип, чай ичип, көңүлүңүздөрдү көтөрүп, бир сыра кеңешип, чайлашып, анан бизди дагы чайга чакырганды унутпаңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Эмки эфирлерде көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Эки үй бүлө менен коштошуңуздар, кол чабуулар. Мына ошентип урматтуу теле көрүүчүлөр, бул оюнундагы жыйынтыктоочу бөлүгүнө келип жеттик. Азыркы учурда Рысбек байкенин үй бүлөсү менен Тарелдин үй бүлөсү калды. Эми эки үй бүлөнүн ортосунда кайсыл үй бүлө жарым финалга чыгат, азыр аныктайбыз. Оюн шарты өтө жөнөкөй. Буга чейин Тарелдер 3 упай топтоп келген, сиз 1 упай топтодуңуз, бирок бул упайлар буга чейинки эки үй бүлөнү кетириш үчүн эле топтолгон упайлар да. Азыр эми экөөңүздөр калдыңыздар, упайлардын баары нолго чөт. Эми азыр кайра акыркы жыйынтыктоочу беттеште чечилет бардыгы. Оюн шарты өтө жөнөкөй. Алдыңыздарда сиздердин көк түстөгү 5 бөтөлкө, сиздердин кызыл түстөгү 5 бөтөлкө турат. Кайсыл үй бүлө биринчи ушул топ менен, бакта турган кичинекей топтор менен биринчи 5 бөтөлкөнү столдун ар жагына түшүрсө, ошол үй бүлө утат. Азыр биринчи мырзалар арасында болот. Айымдар болсо четке туруп колдоп турасыздар. Андан кийин мисалы үчүн көктөр биринчи түшүрүп койду да, 1-0 болду деп коелучу. Андан кийин айымдар ордуна келет дагы, айымдар чабышат. Айымдар чапканда сиз түшүрүп койсоңор, айымдардан бияк утуп кетсе 1-1 болот. Ошентип 3 жолу утканга чейин, кайсыл үй бүлө 3 жол менен утса, ошол үй бүлөнүн жеңишине чейин ойнойбуз. Түшүндүңүздөр, даярсыздарбы? Азыр мырзалар арасында баштайбыз. Ышкырык менен бирге чогуу чабабыз. Сиздер даяр болсоңуздар, санап баштайлы. 1, 2, башталды. Давай. Келинчектер колдоп турабыз. Чийинди баспаңыздар, Чап, ылдый. Ылдый, чап, ылдый. Айтып турабыз. Келинчектер айтып тураңыздар. Тетиги столдун үстүнө бөтөлкө калбаш керек, кулаш керек жыгылган бөтөлкө. Молодец. Крышкага чап, крышкага. Давай. Чап. Ана. Ылдый, чап, ылдый. Ылдый чабабы, катуу чабабы, ушул айымдар колдоп айтып турула катура. Ылдый, чап, ылдый. Чап, эки огулады. Чогулады. Давай, Рысбек. Ылдый. О, молодец. Болдук, бүткөнү калды. Дагы. Ушун менен азыркы учурда Тарел мырзанын үй бүлөсү 1 упайды илип кетти. Рысбек байке, эмне болдуңуз? Катты чапкан өйдө кетип калып келди. Катыраак чабыңыз көрдүңүзбү? Бияк мерген экен. Тарел мырза мергенчи экен. Тирге барасызбы? Тирге барасызбы? Чүк ойнойсузбу? Эми чүкө ойноп чоңойгонбуз. Рысбек байке, чүк ойночуңуз беле? Ооба. Жакшылатчыңар?
О, жакшыланды. Чук аткандай эле атыш керек. Бурай. Даярсыздар, э? Азыр айындар арасында көрөбүз. Эми Венера, сизде бардык мүмкүнчүлүк турат. Жашылап аракет кылыш керексиз да. Ошентип мырзалар арасындагы 1-0 эсебин Тарел мырза ачып койду. Азыр айындар арасында Венержеке мүмкүнчүлүк сизде бар. Буюрса. Жашылап аракет кылабыз. Чынара сиз болсо мүмкүнчүлүк бербеңиз бул жакка. Сиз болсо мүмкүнчүлүктү тартып алыңыз колдон. Түшүнүктү? Чогуу санайбыз. 1, 2, 3. Молодец. Ылдыйраак болду. Ай, молодец. Айтып турабыз, колдоп турабыз. Ай, молодец, экөө кетти. Ой. Урер, подряд. Молодец. Көрөрмандардын арасында колдоолор болсун. Ылдыйраак. Ай, молодец, экөөндү кетирдик. Сизден арак. Шашпай, урер, ылдыйраак. Айтып турмуз. Республика айтып турмуз. Өйдөрөк. Ай, молодец. Балким сиз айтпай Венера жакшы аракет кыла албайт. Убакыт бар, мүмкүнчүлүк бар дагы. Дагы мүмкүнчүлүк бар. Өйдөрөк. Урер. Молодец. Бутоңуздар окшош болуп калды мына. Молодец. Бирөө калды. Кетип шейдеп калды кичине. Урер, молодец. Бирөө калды. Ойдой. Ылдыйраак. Кана, кайсыл тарап болду экен? Экөөндө. Давай. Az эле калды, az эле. Синара аракет кылабыз. Мына. Венера, көрдүңүзбү? Мүмкүнчүлүк бар. Кана. Республика катыраак колдоңуз, катыраак. Молодец. Эсеп 1-1. Эсеп 1-1. Колдорду алып калдыбы? Ооба, болгон күч менен. Ушундай болот. Ошон үчүн жакшылап аракет кылыш керек. Кезек кайра мырзаларда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ар бир оюнда кызыктуу кылып, оюндун шарттарын кошуп, өзгөртүп, конкурстарды кошуп турабыз. Мунусунда дагы айттык сиздерге. Азыр жыйынтыктоочу деп айтканбыз, силерге дем күч берип коюш үчүн. Бирок жана башында айтканбыз, 3 жолу ким утса, кайсы үй бүлө утса, ошол үй бүлө жеңди деп. Азыр 3 жолкуга чейин 1-1 болду. Түшүнүктүү. Буга чейинкилерге биз жеңилирээк кылып 2 жолкуга дейин элегенбиз. 2 жолку жеңишке чейин деп. Атайын силерге кыйыныраак болсун. Мотивация болсун, тең болсун, тайлашсын, таймашсын деп атайын силерге 3 жол утканга чейин дедик. Даярсыздарбы? Даярбыз, э? Башлап чечип алдыңар. Сүйлөшүп алдыңар, кеңешип алдыңар. Анда эмесе баштайбыз. 1, 2. Давай. Давай. Чап. Түс. Оп, молодец. Дагы. Ылдый. Республика даярданып келген ошол. Ылдый. Опа. Ылдый. Давай, кетти. Давай, катуу, ылдый. Опа, кетти. Чап. Ылдый. Ылдый. Оп, молодец. Дагы. Давай. Чап. Катуу. Катуу, ылдый. 2-1. Ай, Республика чарчап калдыңыз. Кеттик, айымдар ордуна турабыз, келиңиздер. Айымдар тура калабыз. Эми айымдар арасында таймаш кандай болот экен. Ошентип эсеп 2-1 болду. Мунусунда Венера, сиз теңдеңиз, теңдеп 2-2 кылдыңыз. А сиз теңдетпеңиз. Буюрса. Кеттик анда. 1, 2. Акен айтып турыңуздар. Ай, молодец. Аз калды. Эсеп 2-1. 2ден эле алсаң, колуң 2 колуңа бир эле алып тур. Тарс урер. Кучкабай жетпедиң, алып урер. Ай, молодец. 2 эле калды. Буюрса. Кенем. Оп. Мынакей ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бул жакта отурган көрөрмандар. Айткандай эле 3 жолу жеңишке чейин дегенбиз. Ошентип Тарелдин үй бүлөсү 3 жол катары менен жеңип алып, 3-1 эсебинде
тире каршы сіздер отырып қалдыңыздар. 3-1 есебінде сіздер ұтып кетіңіздер. Қол чабалар, құттықтаймыз. Эмир Рүстбек байке, қапаланмай жоқ. Қайрадан эле біз жалпы келіп берген бізден қатысушыларға терең рахмет білдіреміз дағы. Үлгілі үй бүлө долбоордун атынан. Жана ошондой эле Тойбос компаниясынын атынан сіздерге куттуу үйдөн курт чыкпай, ушундай бир жатынакай адал азыктардан алып, үйүңүздөргө барып чай ичип, сіздер болсо кийинки жарым финалга даярданып, үй алганга, машина алганга, чет өлкөгө саякатка чыкканга даярдана бериңиздер. Сіздер болсо эмне кылабыз эми? Кийинки оюнга жакшылап даярданыңыздар. Үйгө барып капаланбай, Тойбостун компаниясынын берген азыктарына чай ичип, бириңиздер менен кеңешип, эмпиде даярданып келели, дагы жолу катышалы деп пландарды түзөрүңүздөр. Мынакей. Бул сіздерге. Бул сіздерге. Сіздер менен жарым финалда көрүшкөнчө, сіздер менен үйүңүзгө барып чай ичип көрүшкөнгөчө. Жакшы туруңуздар. Урматтуу эле көрүүчүлөр, кийинки эфирде да күтүңүздөр. Барыңыздарга дагы жолу ийгилик каалайбыз. Жана Кут курулуш компаниясына квартирага машина ээлеп жатканга ырашчылык билдирип, дагы ушул биздин долбоорду көрүп, комментарийлер жазып, YouTube'дан бөлүшүп коюңуздар демекчибиз. Барыңыздарга ийгилик. Эмки эфирде көрүшкөнгө чейин сак саламат туруңуздар.